Бисмиллахир-рахманир-рахим. Интернет арқылы келген сұраулар бар екен, аларға кезек бере тұрған болсақ. Ассаламу алейкум. Сиқырдан қантип сақтансам болады? Анткени үйүбүзгө жыландын терисин 4 бурчтук кылып кыркып раковинаға ұрып қойыптыр дейт. Сиқыр деген ова динибизде бар. Ondan сактануу үчүн атайын аяттар, атайын дуалар бар. Ошол дуаларды, аяттарды окуп жүрүңүз. Анан сыйкырлап койгон болсо эле, ошол таасири тийип, анан эмнеге сыйкырлаган болсо, анан карады окутуп койгон болсо, ошонун бардыгы таасири тийип, анан ошол ишке ашат деген маселе жок. Булардын баарысы Кудай Тааланын каалоосуна токтоп турат. Эгерде Кудай Таала каалаган болсо ишке ашат, каалабаган болсо ишке ашпайт. Ошону дагы эске түйүп жүрүү керек болот. Анан булардын бардыгы анык болмоюнча, андай ойго барган дагы жакшы эмес. Анткени эгер жыландын терисин ошол раковинага коюп койсо, балким аны бир агызуу максатта ошол жерге таштагандыр, мисалы же бир мусорго таштайм деп ошол жерге түшүп калгандыр, эсинен чыгып калгандыр, кандай болбосун, ал анык болмоюнча аны окутуп койду, кара дубалап койду деп андай ойго барганыңыз жакшы эмес. Анткени биз муумундар экинчи бир муумундар жөнүндө дайыма жакшы күмөндө болгонго буйрулганбыз. Устаз азыр рассрочка аябай өнүгүп кетти. Рассрочка кандай кылса адал болот дейт. Рассрочка деген бул бөлүп төлөө дегенди билдирет кыргызча. Арабча аты же шариаттагы термин менен айта турган болсок, аль-бай'а бит-тақсид деп айтабыз. Ал дегени бөлүп төлөө. Бул шариатта бар, бул шариятыбызга туура келет. Адамдардын бүгүнкү күндө жасап жаткан иштери, эгерде азыр мен айта турган жол менен боло турган болсо. Мисалы, могул китептин баасы 5000 сом. Мен дүкөндө муну азыр 5000 сом төлөп алганга кудуретим жетпей атат. Менде болгону 1000 эле сом акчам бар. Же таптакыр акчам жок. Анан дүкөндүн ээси менен келишем, ал айтат, мен могул китепти сага сатам дейт. Анан 5000ди 5 айга бөлүп коем. Ай сайын келип мага 1000 сомдон төлөп турасың дейт. Ошол аль-бай'а бит-тақсид, рассрочка деген ошол. Жол болсо элибизде болуп жаткан иштерден бирөөнү айта турган болсок, мен үй ала албай жүрөм, же машина ала албай жүрөм. Машинаны ала турган болсок, мисалы, банкка барам. Алар айтат, эмне үчүн келдиңиз? Мен айтам, машина ала албай жүрөм. Жакшы, бизде мондой иштерибиз бар. Ушундай бир долбоорлорубуз бар. Эмне дейт? Барыңыз дагы мага ошол жаккан машинаңызды таап келиңиз дейт. Мен барам дагы машиналарды карап туруп, мисалы $5000 машинаны көрүп келдим. Аналар айтат, тандадыңыз бо? Тандадым. Анан ошол банктын өкүлдөрү барат дагы машинени сатып алып туруп, анан өздөрүнө өткөргөндөн кийин, мисалы, анан аны мага сатат. Жол болсо, өздөрүнө өткөрбөй туруп деле сатат, мисалы. Өздөрүнө өткөрүп дегени бул бей'ул-мурабаха, аль-бай'а бил-мурабаха. Кандай болбосун, алар сатып алгандан кийин анан мага сатат. Мисалы, $5000 алып туруп, мага 5,5 сатуусу мүмкүн. Же 5000 алып туруп, кайра эле 5000 сатуусу мүмкүн. Айырмасы жок. Алар сатып алгандан кийин мага кайра сатат дагы, бирок банк дайыма кымбатка сатат. Мага сатып туруп, анын акчасын айына бөлүп коет, ушул рассрочка. Бул туура эле. Эгерде азыркы биз айткан шарттар менен иш алып бара турган болсо, азыркы шарттарга дал келе турган болсо, бул шариатка туура эле келет. Кийинки суроо, устаз, мен жашоого тоюп кеттим, өлүп алгым келип жатат. Мага реалдуу жардам бере турган жол көргөзүп бериңизчи, айтыңызчы дейт. Чындыгында жашоо машаккаттар менен, кыйынчылыктар менен курчалган, оролгон. Адам ким болбосун, сөз ал бир нерсе менен сыналат. Ал бай болсун, кедей болсун,
аял болсын, еркек болсын, жаш болсын, қары болсын, өзіне жараша сынаулары бар. Негізі адам баласы бұл дүниеге сыну үшін жаралған. Ошон үшін ешбір адам бұл сынаудан бош қалбайды. Бирок Кудай Таала чыгуу жолдорунда айтып кеткен да. Маселе баягы проблеманын же сыноонун өзүндө эмес, балким ошол сыноолордун, проблемалардан кантип чыкты, ошондо турат. Ошон үчүн мен бул кишиге кеңеш айтат элем. Шариатка карап, Кудай Тааланын динине карап, туура бир чыкканга аракет кылыңыз. Эгерде туура чыккан болсоңуз, анда азыркы сыноолор үчүн сооп табасыз. Эгерде Кудай Тааланын динине, шариатына карабай, анан туура эмес бир жолдорду издеп, туура эмес бир жолдор менен чыкканга аракет кыла турган болсоңуз, анда күнөөкөр болуп каласыз. Анан негизи өлүп алуу деген жок шариатыбызда. Анткени Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала тулку би айдикум иля тахлука." Эч качан өзүңөрдү өлүмгө, бир зыянга өзүңөрдү таштабагыла дейт. Адам, момун мусулман өзүнү бир зыянга, өлүмгө таштоо бул күнөө. Анын сурагы бар. Эгерде кайсыл бир киши кыйынчылыктардан, машаккаттардан кыйналып кетип, анан өзүнүн жанын кыя турган болсо, күнөөкөр болот. Шариатыбызда айтылат, китептерибизде келет. Эмне менен өлө турган болсо, кыяматка чейин, кыямат күнү качан болот эле? Ошол күнгө чейин ал ошол азап менен азапталып турат дейт. Анан кыяматта тирилгенден кийин өтө катуу сурак менен суралат. Анан өтө катуу азапта калат. Ошон үчүн андай ойго барганга болбойт. Бирок бизде дуа кылуу деген бар. Кантип дуа кылат? О Аллахым, эгерде жашообуз ушундай бир кыйынчылык, кече жыргап бир жакшы жашап жүргөн болсок, бүгүн машаккатка түшүп калуубуз мүмкүн. Кече таквадар адамдардын катарында жүргөн болсок, бүгүн Кудай сактасын, бузук адамдардын катарына кошулуп калуубуз мүмкүн да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне дейт? Кыяматка жакын ушундай бир заман болот. Эрте менен мусулман болуу эле ойгонуп, бирок кечинде башка динге өтүп кеткендер дагы бар деп катуу эскерткен да. Ошо окшогон бир коркунучтар болуп, келечекте бир күнөөгө түшүп калуу коркунучу болгондуктан Кудай Таалага мынтип дуа кылган болсо болот дейт. О Аллахым, эгерде мен өмүрүмдүн узун болгону менин дүйнө акыретим үчүн пайдалуу боло турган болсо, анда менин өмүрүмдү узун кылгын. А эгерде менин өмүрүмдүн узундугу дүйнө акыретим үчүн пайдалуу болбосо, анда жанымды алгын деп дуа кылган болсо, бул шариатка ылайыктуу дуа болот деп алымдар эскертишет. Кийинки суроо: устаз эмне үчүн өлгөн жерден тамак эт жесе болбойт, түшүнбөй жатам дейт. Шариат тыйгандыгы үчүн болбойт. Анткени жанагы өлгөн жерде даярдалган тамак же өлгөн кишинин мурасы бөлүнбөй туруп даярдалган болуусу мүмкүн, бул арам болбойт. Анткени бирөөнүн мүлкүн, жетимдердин акысын жеген болуп калат. Анан же болбосо пайгамбарыбыз тыйган, шариат тыйган жанагы убакыттын ичинде болуп калуусу мүмкүн. 3 күнгө чейин ал жерден тамак жегенге болбойт. 3 күнгө чейин ал жерде тамак кылганга дагы болбойт. Анткени динибиз эмне дейт? Кайгыруу бар эле да динибизде. Ошол кайгырып, кайгыга батып, өлгөн кишинин күнөөсүн кечирдип, ага дуа кылып эметип олтургандын ордуна дароо тамакка өтүп кеткени кайгыдан сүйүнүчкө, кайгыдан баягы бир жыргал жашоого өтүп кеткенге барабар дейт. Ошон үчүн алардын тамак кылганы да, тамак бергени да болбойт эле. Анан ал жерге барган кишилер алардын тамагынын жегенге дагы болбойт эле. Балким ал жердегилерге ошол дүйнөдөн өткөн кишинин жакындарына кошуналары тамак кылып жеткирип, аларды тамактандырып туруусу керек эле. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жафар радиаллаху анхунун кошуналарына айткан эле, Жафардын үй бүлөсүнө тамак бергиле, анткени алар кайгырып турат. Алар тамак жасаганга, тамак жегенге дагы акыбалы жетпей турат. Ошон үчүн аларга көңүл буруп койгула деп буйруган эле. Ошон үчүн болбойт деп айтабыз. Ассаламу алейкум. Мен эмиле ислам динине келдим. Мен Аллахты кантип жакындан тааныйм дейт. Динибизде
бир учурда бир такыба болуп кетүү же бир учурда бир улия болуп кетүү кыйын. Акырындык менен баягы мусулманчылык аста-аста деп айтып коет эмеспи? Динибиз ушундай акырын болот. Анан амалдарды дагы бир күндө же бир жылда аткар деп адам баласына жүктөбөйт, балким амалдардын дагы баягы азыраак болсо дагы уланып турганы дейт. Ошон үчүн мен бул кишиге айтат элем. Эң биринчи парыз болгон амалдарды аткарганга аракет кылыңыз. Намазда кемчилдиктер болгон болсо кемчилдиктерди оңдоп, мынакей орозо Рамазан айында жүрөбүз, орозону шарият көргөзгөндөй нукта тутканга аракет кылып, анан күнүмдүк жашоодогу дуаларга бекем болсоңуз, иншалла такыбадар адамдардын катарына бат эле кошулуп каласыз. Аллах Таала жүрөгүңүздү, ыхласыңызга, ниетиңизге жараша жүрөгүңүздү ачат иншалла. Мен бир кызды жакшы көрүп калдым. Ал мени тоготпой башкага тийип кетти. Устаз, мен жиндүү болоюн деп калдым. Деги эле сүйүү барбы жашоодо дейт. Жакшы көрүү, бирөөнү сүйүп калуу деген бар, ооба. Бирок үйлөнгөнгө чейинки жакшы көрүүнү толук жакшы көрүү деп айта албайбыз. Анткени жакшы көрүү, бирөөнү жактырып калуу, сүйүп калуу, булар кандай себептерден улам болуусу мүмкүн. Негизи эле сүйүү деген бул, жакшы көрүү деген кээ бир кызыкчылыктарга байланат да. Анан бул көпкө чейин узабайт деле. Анткени кызыкчылыктарга кээ бир жактарына байлангандыктан, ал жанагы байланган нерсе убактылуу болот дагы, ал жоголгондон кийин сүйүү дагы, жакшы көрүү дагы акырын жоголуп кете берет. Анан үйлөнбөгөндөн кийин аны жактырганыңыз дагы балким шайтандан болуусу мүмкүн. Анан буга көп деле кыжалат болуунун кереги жок. Балким мында дагы бир Кудайдын хикматы, даанышмандуулугу бар. Анан балким алгыз татыктуу болбой калаттыр силерге. Анан кээде адам баласы ушундагы дайыма эске түйүп жүрүү керек болуп калат. Адам баласы жакшы деген бардыгы адам баласы үчүн жакшы болбой калат. Ошон үчүн Аллах Таала эмне дейт? Кээде силер кээ бир нерселерди жакшылык деп билесиңер, бирок силер үчүн ал зыян болуп калат дейт. Кээде кээ бир нерселерди жамандык деп, ал мага пайдасы тийбесе керек деп ойлойсуңар, бирок ал силерге пайдалуу болот дейт. Кандай болбосун, булардын бардыгын унутканга Кудайдан болот деп, Кудайга тобокел кылганды үйрөнгөн болсоңуз, бат эле бул проблемадан чыкканга болот. Ассаламу алейкум, устаз дейт. Сиз чуа устазга окшош экенсиз дейт. Устаздан сабак алдыңыз беле дейт. Аллах Таала чуа устазды өз рахматын алган болсун. Кыяматтагы сурактарын жеңил кылып, бейишинен орун берген болсун. Бейиште пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен, сахабалар менен, улук аалымдар менен, улук адамдар менен бирге болууну насип кылган болсун. Акыйкатта устаз кыргыз эл үчүн, илим жолундагылар үчүн бир Кудай Таала тарабынан жөнөтүлгөн, берилген чоң бир белеги болчу. Ооба, устаздан илим алдык элек, устаздын илиминен пайдаландык элек, ал кишинин жанында жүргөнбүз. Анан бул боюнча өзүнчө бир атайын убакыт бөлүп айтканды туура көрөт элем. Кудай Таала баарыбыздан күнөөлөрүбүздү кечирген болсун, туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.